Амансыздарбы урматтуу Манас баянынын көрүүчүлөрү? Өткөн көрсөтүүдө Алмамбеттин окуясын айтып баштаганбыз. Эми бүгүн токтогон жерден улайлы. Ошентип Алмамбетке бир жигит арыз менен келип, бүт арыз муңун айтты. Анын баягы үйлөнө турган кызын башка бир бала менен тел кылып, анан алардын этинен Кытайдын баягы дарыгерлери атайын хандар үчүн барпы деген дары жасамак болуп жатканын Алмамбетке маалымдады. Эми бул кыздын аты Каракөз экен. Анын атасынын аты Кайынчоу. Ал эми буга үйлөнөм деп, баягы малын берип, пулун берип, калыңын берип койгон Сагоор байдын баласы Жангуша деген болгон экен. Мына ошол Жангуша Алмамбетке жанагынтип арыз кылып, анан Алмамбет аны угуп, кандай адам ушул адамдын этинен дары ичет? Кандай пенде адамдын эти менен дарыланат? Ушул жаш бир кыз, бир баланы этин ботко кылып, анан кийин андан дары жасап, анан өмүр бою өлбөй ушул дүйнөгө түркүк болуп жашаган адам бар бекен я? Деп муну ушинтип сүйлөнүп, муну ушинтип атасына айтып, кана тапкылачы мага, ушул дарыдан колдонуп ким өлбөй калды эле бул дүйнөдө? Деп муну ушундай кеп айтып, анан Таңшаң шаарынан кол жыйнап алып, жанагы Жангуша келген Кентун калаасына барып, ошол жерде издеп жүрүп, баягы дарыгерлерди таап, жанагы камап койгон тел жуп кылып койгон сулуу жакшынакай балдарды таап туруп, анан баарын азаттыкка чыгарды дейт. 11 бала бар экен, 11 жуп бар экен да. Баягы бири-бирин аябай жакшы көрдүрүп, бири-бирине аябай махабатын ойготуп туруп, анан атайын чыпкалап, бир өзүнчө жерге камап, сыртынан култап, жаап туруп, баягылар ошол жерде аба жетпей, ошол дарыгерлер салган уудан, атайын ошондой бир адамды өлтүрүүчү заттардан улам булар ууланып өлүп, анан бири-бирин ушундай кучактап жатып өлүшөт экен дагы. Анан ошол баягындай 2 жаштын ушундай бир деминен, алардын бир сагынычынан, алардын бир махабатынан баягындай денесинде бир нерселер пайда болот окшойт да. Анан ошол дене чирип ботко болуп калганча кармап туруп, анан баягы денеден анан дар жасап, ушул хандар үчүн дар жасаш берет экен. Ал дарынын аты барпы деп аталат экен да. Андан соң аны атайын хандар көзөмөлдөйт экен. Ал дарыгерлердин сураганын бербесе, жанагы кимдин кызын, кимдин баласын көрүп калса, аларды алып кетем десе, ата-энеси көнбөй турган болсо, хандан жасоолдор келип, ата-энесинин баарын өлтүрүп, кырып жоюп, анан кийин зордоп, зомбулуктус көрсөтүп туруп, анан бая бала чакасын баары бир тартып алат экен. Ошондуктан көнүп калышыптыр эл дагы. Эгер жана дарыгерлер кокус ошонун баласын ала турган болсо, унчукпай калат экен да. Мына Каракөз кызды дейт, баягы дарыгерлер жетелеп жөнөгөндө апасы бир чаңырып алды дейт, атасы унчукпастан калды дейт да. Анан алып келип, жанагынтип багып, жакшы жерге алып барып, жакшы тамак берип, 11 жашынан 15 жашына чейин мына ушинтип улам кыз жигитти жолуктуруп алып, момундай бир ичиндеги кандайдыр бир махабатын ойготуп атып, анан 15 жашка келгенде мына ушинтип өлтүрүп, андан дары жасап атпайбы. Ошонун баарын Алмамбет билип, аябай кейип-кейипчип, каарданып, андан кийин жанагы дарыгерлердин баарын таап, жанагыларды азаттыкка чыгарып, анан жанагы Жангуша эми Каракөз кызы бошоду да. Анан бошогондон кийин үйлөнөйүн десе, баягы Каракөз кыз канча жылдан бери жолугуп, аябай сагынып, махабаты башка жигитке, аны менен кошо өлө турган жигитке ойгонуп калган. Анан тигил болбойт, кыз муну чанайын десе, мунусу болсо калыңын төлөп, баягы атасы менен болушуп, анын үстүнө муну өлүмдөн сактап калды. Ал эми тигини чанайын десе, тигини жакшы көрөт. Ошондо Алмамбет ушундай бир жарлык чыгарды дейт. Бир аял 2 эрге тийсе болот деп Кытайда мына ушундай жарлык чыгарып берди дейт да. Мына ошол элдин аты Дагач деген
эл дейт да. Мына ошол Дагач журтунда ошондон кийин салт болуп калды дейт. Бир аял эки эрге тийсе болот деп. Эми Алмамбет ууга чыкканды жакшы көрчү экен. Баягы жигиттерин эстип, бир чети жер чалып, жер көрүп, экинчи чети ага кошо ууга чыгып, кийик атып, элик атып, буг атып, жолборс чаап, аюу атып, мына ушундай баягы 5 айлап, 6 айлап ууга кетип калчу экен. Анан эми Алмамбеттин баягы башкарган жери, туулган жери Таңшаң дедик. Таңшаңдын жанында Кентун деген ошол шаарга барып, жана Барпы деген дары жасоочу дарыгерлерди таап, анан жанагы кишилердин, элдердин балдарын кое берип, азаттыкка чыгарып, мына ушинтип келген. Эми ошол жерлер кайсы жерде эле, Кытайдын кай жеринде эле дегенди китепте мынтип айтат да. Эми мен сиздерге көбүнчө китептен окуп берем. Бул жерде аябай чоң маалыматтар бар. Анын баарысын сиздерге кара сөз менен айтып отуруу мен үчүн кыйын. Ошондуктан мындан аркы бөлүгүн көрсөтүүбүздүн китептен окуп, анан сиздерге чечмелеп айтып берип турамын. Туңшаңдын дейт, Таңшаңдын айтып атат да. Күн чыгышы чынма-чын. Эми күн чыгыш тарабы чынма-чын. Шымал жагы бак бурчун. Шымал жагы деген бул түндүк жагы. Күн жүрүшү каканчын. Күн батар жагы чоң бейжин. Орто бейжин Динегин, аяк бейжин Чылануу, Аланик деген шаары бар. Эң башында Кумулду. Күн жүрүшү жагынан Жуушаңгыр журту угулду. Жуушаңгыр деген ошол күн жүрүш жагында журту бар дейт да, кайсы бир дагы эл бар дейт. Күн батар жагы Лоп болгон. Эми боягы биз жагы, күн батар жагы, батыш жагы Лопко чейин келчү экен да. Гүлдү Кытай баласы аргасы кетип түрүктөн азып барып топтолгон дейт. Бүткүл Кытай улуту мына ошол баягы аймакка тетигил түрктөрдөн камалуу олтуруп ошол жака топтолгон дейт да. Күн жүрүшү жагында Сураная тоо болгон. Эми күн жүрүш тарабында Сураная деген тоо бар эле дейт. Эми ушул жерде урматтуу Манас Баяндын көрүүчүлөрү жакшылап байкаңыздар, биздин доорго чейинки жаныбарлар, жырткычтар тууралуу баян этилет да. Муну ушуну жакшылап кунткой угуп алыңыздар. Адамга айван жоо болгон, ажыдаар бар, шери бар. Адам уулу абарса, амандык таппас жери бар. Мына ошол Сураная деген тоого эгер адам уулу барса, амандык таппайт эле дейт. Үкөк деген жемиш өзүнчө, жаңгак менен өрүктүн жан жүрбөс калың чери бар. Катын аюу алаткак, додо деген жандар бар. Катын аюу деген аюу бар дейт. Анан алаткак деген, андан кийин додо деген жан бар дейт да. Ушул жырткычтар, айбанаттар бар деп атат да. Добушу бийик заңгар бар. Мына додо деген жаныбардын аябай добушу бийик дейт. Үнү бийик сөөгү таш. Эми үнү ушунчалык бийик дейт. Анан баягы тулку бою баягы сөөк жагы таш дейт да. Аягы 60-7 баш. Ачууланып кыйкырса, аз болгондо добушу 10 күндүк жолго угулат. Мамонут керик пил болсо, добушунан жыгылат дейт. Эми жанагы додо деген жаныбардын добушунан мамонт, керик, пил, мына ушулар жыгылат кадимкидей дейт. Эми мамонтту билесиздер, бизге чейин жашап өтүп кеткен, анан кырылып калган жаныбар. Ал эми керик болсо бул насарок, анан пилди болсо баарыбыз билебиз. Мына ушундай чоң жаныбарлар ошол додо деген жырткычтын же болбосо айбандын кыйкырыгынан жыгылат дейт да. Мына ушундай чоң көлөмдүү дейт. Анын жечү тамагы кокок жыгач сабагы дейт. Мына ошончолук чоң болсо дагы кокок жыгач деген баягындай өсүмдүк бар экен, кокок деген. Ошонун сабагын жейт экен. Укса сонун ушу бар. Аны көрсө кый өтпөс, жанды нур деген кушу бар. Жанагы додо, мамонтту, пилди, насарокту кыйкырыгы менен жыгып койгон ушунчалык чоң додо деген жаныбарды жанды нур деген куш алчу экен да. Ушунчалык чоң экен. Жанды нурдун эми бир чалгыны 100 кулач дейт, баягы канаты 100 кулач. Мына ушундай чоң жаныбар, чоң жырткыч болгон дейт да. Анын эми бир денеси баягындай бүркүткө окшош дейт.
башы 3 баштуу болгон, бир жагы адамдыкына окшогон бир башы бар эле, баягы бүркүткө окшогон бир башы бар эле, аждарга окшоп турчу эле бир башы дейт да. Анан деңизден жаян балык алып жечү эле, бир курсагы ошо менен тойчу эле. Эми сөзүбүздү улайлы. Күн жүрүш жагы көлү бар. 100 жыл сүзүп жүрсөң да бир кургак жер көрүнбөс, дарыянын мөлү бар дейт. Эми жанатан бери биз Алмамбеттин турган жери Таңшаңды, Кентунду, андан кийин жалпы Кытайдын чегин айтып келе жатабыз да. Күн жүрүш жагы көлү бар, 100 жыл сүзүп жүрсөң да бир кургак жер көрүнбөс, дарыянын мөлү бар. Бул эми океан эмеспи туугандар? Тетигил 100 жыл сүзүп жүрсөң да бир кургак жер көрүнбөгөн Кытайдын күн жүрүш жагында мына ушундай дарыянын мөлү бар деп айтып жатат. Мына ошентип Алмамбет өзүнүн жеринин чегин, анын баягындай ал жакта жашаган айбандары, жырткычтарын, мына ушундай жеринин өзгөчөлүгүн, жер чегин бүт барын билип, андан кийин ушул Орта Азия тарапта, Нааман тарапта Кыргыз деген чыгыптыр, Алтайдан Кытайдын барын сүрүптүр, андан кийин Нааманды алыптыр, андан кийин тетигил Лоп дайрасына чейин келип, ал жерде Көбү Шамы чөлдөрүнө чейин келип, Дүбүрө деген ханды өлтүрүп, муну ушинткен Манас деген чыгыптыр деп мунун баарын угуп жатат да. Анан минтип дагы элден сурап билип жатат. Күн батышы ымалай, сурап көрүп Алмамбет журтун даңгыт жайма жай. Алтайдан барып Кыргызды абыдан кырып жайгышы, Лопко куйду канын деп, ойрондоп далай жанын деп, Дүбүрө канын өлтүрүп кетирди элдин санын деп. Анан далай жерибизди басып алды, Бейжиңдин белин кадимкидей эле омуруп койду бул кыргыз дегенди баарын Алмамбетке айтып беришип, анан Алмамбет мынтип атат да. Угуп алып Алмамбет, ушу эмне кордук деп, атпай какан көп журту алакандай чантууга арзангандай болдук деп. Кетип мындай барбасам, Кентунга кабар салбасам, Таңша кала көп журтун туташ жийип албасам. Эми Алмамбетке мына ушинтип сырттан жоо келип, тетиги Лоп дайрага чейин келип, анан биздин Бейжиңдин белин кадимкидей омуруп койду дегенден кийин Алмамбет айтып жатат. Эми ушул кандай кордук? Тетигил кичинекей алакандай чантунга дейт да, баягы алакандай кыргызга дегенди айтып жатат. Ошол чантууга биз алдырып койдукпу? Мен эми барбасам, Кентун калаама, Таңшаңга барып, элимди жийип, жоокер жыйнап туруп анан кийин ушул жактарга барбасам деп жатат. Эми сөздү улайлы. Ушул жерге жакшылап көңүл буруңуздар, анткени бул жерде Кыргыздын чегин, жанатан бери биз Кытайдын чегин айтып келдик, эми Алмамбет бул жерде Кыргыздын чегин Кытайдын өзүнөн угуп атат. Алтайдагы түрүккө абыдан салып түлүккө, эски мустун күн жагы, теңир ноор түн жагы. Эми ушул жерде дагы мен таң кала турган бир нерсе бар. Алтайдагы түрүккө абыдан салып түлүккө деген эми сөз баягы Алтайдагы түрктүн аябай бүлүк кылып буларга аябай катуу калбаны көрсөтпөсөм деп айтып жатат да. Анан бул жерде иликтей турган, эми тарыхчыларыбыз да баа бере турган мындай сөздөр бар. Эски мустун күн жагын. Бул ким эски мус? Теңир ноор түн жагын дейт. Теңир ноор түн жагы. Амур менен субайыс анда болгон чантууга акыр заман салбасам. Муну дагы эми иликтеш керек. Сөз түрдө бул сөздөргө көңүл буруш керек да. Теңир ноор түн жагы. Амурду эми биз түшүнөбүз. Амур дайрасы. Амур менен субайыс анда болгон чантууга. Мына ошол Амур менен субайыс деген жерди дагы кыргыздар ээлешкен экен. Акыр заман салбасам деп жатпайбы? Алмамбет болбой Куруюн, Каракум, Каркыра, Кайысты, Арал, Көктөбө, Казак кыргыз жер деген. Уркун сууда кой төрө, кумардын башы боз дөңгү, куп калкала ошону жалбыз дагы бурутту. Тур көлдүн тунук суусунан тургузбай журтун ушундан Байкалда жаткан чантууну байкатармын мен муну. Эми мына жерлердин баарын атап келди. Караңыз. Каракумда, Каркырада, Кайысты, Арал, Көктөбө, ушунун баарын казак кыргыз жер деген деп жатат. Уркун сууда деп жатат да. Кумардын башы боз дөңдү, жалбыз дагы бурутту. Тур көл деген жерлердин аты аталып келип, анан Байкалда жаткан чантууну байкатармын мен муну дейт. Байкалды ушул
кыргыз жер дегендиги тууралуу маалымат ушул жерде турат. Кыргызым кыргын салбасам, Алмамбет атым курусун. Кыпчагын кырып албасам, казагын каран салбасам, баатырлыгым бекердир. Маңгулун басып албасам, татары болсо талкалап, ташын бузуп балкалап, жыгачы болсо балталап, үркүнүн түндү кыдырып, үлкөн дүрбөн салбасам, даңгыттын каны дүбүрө өчүрбөй өчүн албасам, атадан туубай эркектеп, адам болуп эмгектеп, Алмамбет болбой калбасам. Эми ушул жердеги Байкалда жаткан чантууну дейт, баягы кыргызды чаппасам, андан кийин берки жагындагы бүт кыргызын кырбасам, андан кийин кыпчагын кырып салбасам, маңгулун кырбасам, анан татарын кырбасам, бүт түрк балдарын айтып атат да. Мына ушулардын баарын кырбасам, мен адам болуп эмгектеп, Алмамбет болбой калайын деп ант берип атат. Ошентип эми тетигил Кытайдан Алмамбет далай аскерин эшитип, бир ууга чыгып келсем, анын шылтоосу менен барып ошол Алтайдын жерин чалдырып келсем, кыргыз деген ким экен, алаш деген ким экен, түрк балдары деген ким экен, мунун баарын бир көрүп байкап келсем деп Алтайды көздөй Алмамбет ууга жөнөдү. Ал эми бул жакта Айдаркандын көкчөсү бул дагы ууга чыгып келүүнү самап турат. Мына ошол Алтай жака барууну эңсеп турат. Эми Кудай буйруса мунун уландысын кийинки көрсөтүүдө сиздерге айтып бермекчимин. Баарыңыздар аман туруңуздар. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча.